Ошмунун окутуучулары студенттер менен биргеликте Кыргызстанда эң алгачкы жолу кыргыз тилдүү турникет жасашты. Имараттарда кирип чыгууну көзөмөлдөөчү бул системаны алар алгач машыгуу залына орнотуп беришкен. Мындан сырткары окутуучулар чакан ишкана түптөп, учурда студенттер ал жерде IT программалардын үстүндө иштөөдө. Айдана Амалбек кызы келечекте өлкөнүн IT тармагын өнүктүрүүнү максат кылган студент. Окутуучулар менен жакындан таанышып, материал даярдаган. Турникет бул коопсуздуктун автоматташтырылган жаңы системасы. Аталган система жарандардын имаратка кирип чыгуусун чектөөгө алат. Анткени турникеттен атайын чип орнотулган карта менен гана кирүүгө болот. Буга байланыштуу акыркы учурда өлкөдө мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканаларга, жеке имараттарга бул системаны орнотуу кенен жайылууда. Буга чейин бул техника орус тилинде гана болсо, университеттин окутуучулары студенттер менен биргеликте кыргыз тилдүү турникеттин системасын иштеп чыгышты. Кыргызстанда биринчи жолу кыргызча үндүү турникетти жасап чыктык. Негизги оборудованияларын биз Бишкектен сатып алдык дагы. Программасын полный биздин ушу студент балдар түзүп чыкты. Жалаңгы Ошмунун программисттери, студент балдары ушулар түзүп чыгып. Алсак мына ушундай жаңы системаларды, программаларды иштеп чыгууга багытталган. Чакан компаниянын окуу жайдын математика жана информациялык технологиялар факультетинин окутуучулары Токтогулпириев жана Тилек Умаров демилгелеп ачышкан. Аталган компания учурда орнотуу, сатуу, түзүү багыттары боюнча иш алып барып жатышат. Андан сырткары мобилдик телефон менен башкарууга ыңгайлуу болгон видео байкоону, домофондорду, кирип чыгууну башкарган турникеттерди жана өрт коопсуздугун көзөмөлдөөчү сигналдарды орнотушат. Келечекте биздин максатыбыз Кыргызстандагы бардык IT боюнча тармакты камсыздоо, программаларды сырттан чет өлкөдөн албай, Кыргызстан боюнча камсыздоо, ар кандай Кытайдан келүүчү аппараттарды өзүбүз сапаттуу кылып Кыргызстанда жасап чыгуу биздин максатыбыз болуп эсептелет. Азыркы тапта бул программа менеджердин сотрудниктери Ош мамлекеттик университетинин 3-4 курстун студенттери эң жакшы программисттер болуп эсептелет Оштогу. Техниканын өнүгүүсү менен дүйнөдө IT тармагы жаштар арасында тездик менен өнүгүп келе жатат. Мындан улам аталган ишканада программалоо адистигинде билим алып жаткан студенттер окуудан сырткары өз идеяларын ишке ашыруу менен биргеликте келечекте мыкты адист болуп чыгуу мүмкүнчүлүктөр арбын. Ага ылайык компаниянын кызматкерлеринин баары математика жана технологиялар факультетинин студенттери. Неге дегенде биз бул жакта практика болуп атат, бир жагданчы, бир жагдан бизге окуу болуп атат да. Биз көп нерсени бул жерде практика жүзүндө үйрөнүп атабыз да, окуу жүзүндө эмес, практика жүзүндө көп нерсени үйрөнүп атабыз. Андан кийин андан тышкары биз жаңы нерселерди ойлоп табабыз. Көпчүлүк болупчу, ар кимибиздин аркында ойлор чыгып, көп нерсени ойлоп табып, ошондон көп ийгиликтерге жетебиз деген максаттабыз. МИД факультетинин 3-курсунда окуйбуз. Биздин окуп жатканыбызга уже 3 жыл болду. Анан биз окугандан баштап программированияга кызыктык. Программированияга болгон сүйүүбүз биринчи коддон башталды да биздикичи. Анан окуу жайда чынында бардык шарт бар. Программа менеджер компаниясы аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата негизделген.